Салыжан Бакиров алгач тропикалык жемиштерден банан өстүрө баштаган. Бананын көчөтүн багбан 2005 жылы коңшу Өзбекстандан алып келген. Алгач короодо өстүрүп, бирок түшүм ала алган эмес. Банан дарагын кышкы ызгаарда үшүк алып кеткен. 2 жылдык куруу мээнеттен соң Салыжан ага китептен бананды күнөсканада өстүрүүнүн ыкмасын окуп чыгып, күнөсканада өстүрө баштаган. Акыры дыйкан өз максатына жетип, банандары түшүм бере баштаптыр. Адамдар муну өстүргөн декоративный эмеген эшигине кооздогону сатып алып кетип атат. Анан ушу 2 түптөн азыр былтыр 100 канча түп болду. Аябай көбөйдү. Булар 19 жалбырактан 20 жалбырак болгондо уже мөмөрө баштайт экен. Булар мөмөлөрү анда өзүнүн эле жүгөргө окшоп дүмбүл болуп, 50 сантиметрдей болуп туруп, анан ошондон дүмбүл болуп анан ачылып, гүл пайда болуп, анан ошо мөмөрөт экен. Бир 100 штуктан 150 штукка чейин берет экен. 7-8 банан ошо түйдү. Бирок багбандын айтымында чыныгы тропикалык өлкөлөрдө ачык асман алдында өскөн банан менен күнөсканада өскөн банандын даамы айырмаланып турат. Банан өсүмдүгү кадимки кара топуракка эгилип, жер семиткичтердин жардамы менен 15 градустан төмөн эмес жылуулукта өсөт. Жыл бою жашыл түсүн өзгөртпөйт. Бир идиштен экинчи идишке көчүрсө, соолуп калышы мүмкүн. Жумасына бир ирет топурагын жумшартып, суу куюп туруу керек. Бизде быйыл жаан көп болду. Мен эрте ачып койдум эле бул жерде. Ошо ачылбайт эле булар. Анан эме туура келбей калган 6 метр, бу 10-12 метрге чейин өсүп кетет экен. Анан кесип салдым, кесип салгандан болгону дагы жетип калды булар. Кескенден кийин мөмөнү азайтып берет экен да. Чыккан жеринен. Көбүн кескенде как раз ичинен дүмбүл болуп чыгып аткан жеринен кесилип кетти. Көлөкө кылып коет экен дагы. Бул жерде өскөн чөмөлөрдү, лимондорго, гүлдөргө мындай көлөкө тез көлөкө кылып коет экен да. Булардын чоңоюшуна тоскоолдук болот экен. Багбандын короосунда бир эле банан эмес, тропикалык өсүмдүктөрдүн 20га жакын түрү өстүрүлөт. Алар пальманын 5 түрү, киви, фундук жаңгагы, лимон, кофе жана куурманын аравиялык түрү өсөт. Пальма дарактары өтө бийик өсөт. Ал үчүн шарт жок. Күнөскана жапыз. Багбан дарактарды бутактап турууга аргасыз. Жерден азыр мына фикус, буларда калемче кылып сайып өстүргөн фикустар. Мынакей черный крест жөнүндө деп коет. Бул жерде мынакей ошо айтып аткан чоң великан чоң мында 7 өгүздөн алып келдим эле, эмесин шагын алып келип. Бул жерде отургуздум эле мынакей. Жакында ачтым анкалары. 3 ай болду, өтүп атат. Бул фикус, бул киви, айтып аткан киви. Биздин обычный жүзүмгө окшоп өсөт экен дагы, жүзүмгө окшоп тараса болот экен. Мынакей. Эндиги жылдан баштап мөмөрөт деген сөзмө. Бул да сонда шаптарын. Азыр бул оролуп эле чыгып кетет экен, жүзүмгө окшоп. Банан шарт ылайыктуу болсо тез эле көбөйө турган өсүмдүк. Ар бир дарак жылына 5-6 түптөн балалап турат. Бирок Салыжан Бакировдун айтымында азырынча түшүмдөрүн сатыша элек. Анткени тууган уругунан деле артпай калат. Канткен күндө да багбандар Ош менен Жалал Абад областарында банан өстүрсө болорун практикада көрсөтүштү. Балким мамлекет ылайыктуу шарт түзүп банан өстүрүүнү колго алса, ким билсин, келечекте банан, кофе, киви жемиштерин океандын ары жагынан учак менен ташыбастан ноокенттик багбандардан сатып алчу күн келер. Элизак Жолтоева, Аскар Маматисаков, НТВ, Жалал Абад.